Саламатсыңбы? Канча жаштасың? 26. 26 жаштасың. Сен эмне деген диагноз менен келдиң мага? Ревматоидный артрит. Ревматоидный полиартрит. Демек, сен келгендеги мага жабыттарың айтып бер. Мен келгенде ошо эртемен аяк оорутчу. Эртемен кайсы жерлериң оорутчу, ошону так айтып берсең? Эки плечо. Эки тизе. Эки тизе, полностью сустав бар эле. Деги эле денедеги бардык суставтар эртемен турганыңда ооруп, оорлошуп, катуу болуп, кыйналчу. Канча убакыттан бери сен ревматоидный полиартрит деген диагноз менен дарыланып атасың? 1 жыл болду. 1 жыл болду. Кайсы дарыларды ичкениңди билесиңби? Кайсы дарды ичтиң? Мен диклофен алгам. Метрицат. И капель салонларына деген. Кандай деген? Ларнада. Ланада? Ларнада. Ланада. Так. Мындай гормон алдыңбы? Дексаметазон, преднизолон алдың ба? Так. Аларды алгандан кийин канча убакытка жакшы болуп аттың? 10 күндө. 10 күндө жакшы болсоң кайра эле мурункулап келип калдың. Так. Демек бизге келип, сен азыр кайсы ыкмаларды колдонуп атасың? Бул жактан капель салдым мен. Перикс бар. Лимфатический массаж алдым. И виватонный. Мен чапкылап да, виватон суюктугу менен сени биз чапкылап. Үйдөн азыр ошо виватонду улантып атасыңбы, колдоруңа бутан ашып алганда? Дагы? Диета строго. Анан? Ошо жылыш бар. Сүрүп курталдың да? Так, азыр эмне кайсы жагына жакшы болду да, эмне жагын жаман жагын сездиң? Же жаман жагы болгон жок? Жаман жагы болгон жок. Значит, жакшы жагын сен бизге мына биздин кыргызстандыктарга айта кетсең, чтобы элдер дагы түшүнсүн, Жакшы жактары айтса болот экен бул мен. Убакыт керек. Бул жактан ошо кошумча баттарды берип чөпчөр. Чөпчөр бердим, так. Ошо мурунку сенин ооруган муундарыңдын канчасы азайды, канчасы дагы ичине кармалып турат? Мында да 60% жакшы болду. 60% жакшы болуп калды. Эртемен турганда азыр кайсы сустав муундарың гана ооруп калды? Эртемен турганда бир аз ооруйт, эки плечо. Батыры жазып кетет. Так, сен кошумча дагы өзүң чуркап атасыңбы, күнүлөр жасап атасыңбы? Эмне кылып атасың? Бешка алам. Күнүлөр жасап. Сен колуңду көрсөтсөң, бери чыгара бер, мындай колуңду көрө бер эле. Так, значит, кол мынакей караңыздар. Ушул кол, мисалы, азыр бүк мына азыр бүккөндө караңыздар, катуу бүгүп турат, мен мындай тегеректеп көрсөтөм эле. Так, значит, бул келгенде ушунчалык эле бүгүлчү, башка бүгүлбөчү. Азыр мынакей мунугу суставтар, ушул колдор муздап турчу беле? Муздап жандар болчу азыр ысып колдор азыр ысып калды. Бут деле ушундай болгон, бут деле. Так, бул жакты, так, мындай көрсөтөйүн. Кысмына. Ушунчалык кысылчу эмес, колдор. Азыр уже булар кысылып калды. Демек, урматтуу мекендештер, мен айтайын дегеним, ревматоидный полиартрит деген сөз, бул деген муундардын шамалдап калышы. Полиартрит деген сөз көп. Бир эле муун шамалдаса, аны артрит дейт. Полиартрит деген сөз бул көп муундардын шамалдап калышы. Демек, муун деген сөз бул ногу эки сөөк ашташат. Мына ушул эки сөөк ашташкандын үстүнөн сумка деп коет. Суставная сумка деп коет. Мындай сыртынан каптаган жука эмес, мындай орто калыңдыктагы мындай кабыкча болот. Мына ошол кабыкча дагы шамалдайт. Муну эки суставдын, эки муундун ортосунда суюктук азаят. Эки муундун ортосунда кемирчектердин формасы өзгөрө баштайт. Бул жака кандын эң негизгиси ушул муундарга кандын келүүсү жана ал жактан керексиз нерсенин кетүүсү бузулат. Демек, биздин пациенттин
мына азыр колу чындыгында колу ысып турат, Мунун колун абдан биринчи келген күнү чындыгында кол абдан муздак болчу. Мына азыр колум ысып, мына даже тердей баштаптыр, Сен мурун тердечү белең? Муздак тер. Муздак тер азыр Кичине жылуу тер чыга баштады. Мына мурункуга караганда чындыгында мына азыр мынагу кыймылдабачу ушундай болот. Бул мындай эле катып турчу. Мындай эле катып турчу келгенде мен эсимде бар. Мына азыр караңыздар. Мынагу муунда мына уже иштей баштады да. Бул муундагы мына иштей баштады. Эми дагы да болсо албетте дагы убакыт бар. Мына биздикине окшоп полный жабылганга чейин дагы полный жап, мына сен жап, мен жабайын, Мына дагы убакыт бар. Мына көрдүңүзбү, полный жап көрсөтөлөр. Мына меники полный жабылды. Мына мунуку дагы бир аз убакыт калды. Демек, мен келгенде бүгүн бир ай боло элек, Bir ay боло элек. 20 күндө болуп калды. 20 күндүн ичинде Кудай буйрса биз өзү айтып атат, мен 60%га уже өзүмдү жакшы сезип атам да. Демек биз бул өзүнүн аракети, чынбы? Мен бул жака сен муну жасайсың, сен муну жейсиң, муну суу ичип турасың, көйнөгө колду кыймылдат, чурка, тойлукка движение кылды. Абдан катуу бердим. Мына адам өзүн жакшы кылат. Урматтуу мекендештер, биз эч качан бирөөгө ишенбешибиз керек. Бир Кудайга өзүбүздү таштап, анан ошол аракетти жасай беришибиз керек да. Мына көрдүңүздөрбү? Мына аракет кылып атат. Келгенге караганда чындыгында уже сулуу жигит боло баштады. Эми мен бул жерде бир аз айтып кетейин. Эмне үчүн бул ооруга жаш бала келип калды? Бул бала катуу стресс алган. Абдан катуу стресс алган. Ошондо мен айтам да дайым, урматтуу мекендештер, бардык нерсе бул биздин мына ниетибизден да, биздин мына мээбиздеги, биздин ой жүгүртүүбүздөн да. Канчалык адам ой жүгүртүүсү бузулуп, капа болуп, кыжалат болуп, сыгылып, ыза болуп, ошол нерсеге жетпей калдым деп, же ошол нерсе эмне үчүн болбой атат деп, биз дайыма нервибизди ызылдата берсек, биздин органдардын баары иштеп тура берет да, мындай көрдүңүздөрбү? Анан кийин ошондо жакшы кан айлануу болбой калгандыктан бул бала өзү сезбей калган. Акыркы 1 жылда оорудум деп атат. Бирок бул оору бүгүн уктап турса эртең пайда болуп калган жок. Ушул 1 жыл болсо, примерно 21-жыл алган болсок, андан да 2-3 жыл бурун сен катуу стресс алгансың, Биз сүйлөшүп, мен бул баланын катуу стресс алганын выяснить эткенмин. Демек, орунун бардыгы, урматтуу мекендештер, биздин ниетибизге жараша. Келгенде бир аз бозоруп турчу эле, мына азыр бетине кичине кан жүгүрүп, мына каштын түбүндө кызарып, беттер кичине кызарып, мен азыр айтып атам, сен сулуу жигит болуп калдың деп. Мына эмне кыздарды тандай баштайбыз, Кудай буйрса. Так, урматтуу мекендештер, мен силерге ден соолук каалайм. Жакшы болуш үчүн мен ыкмаларды гана беремин. Аны жасап, мына дальше, значит 6 айга чейин. Мен мынтип айттым да, өзүңдү сүйгүн дедим. Сен бирөөнү сүйбөй тур дедим, сен өзүңдү сүй дедим. Адам өзүн сүйгөндө гана ден соолук жакшы болоруна сен ишендиңби? Мынакей, демек ар бир оору биз өзүбүздү сүйбөгөн үчүн келип чыгат. Өзүбүздү ызылдатып, өзүбүздү ошол ооруга алып келип алгандан келип чыгат. Урматтуу мекендештер, мен сиздерге ден соолук каалайм.